Assalamu алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Бүгүн болсо биз Москва шаарындабыз. Сиздер менен өтө сонун жаңылык менен бөлүшүп кетейин дедим. Москва шаарындагы биздин мекендештер, эгерде гостиница, мейманкана, хостел издеп аткан болсоңуздар, өтө сонун Эмин ажекебиздикин сунуштап кетет элем. Бүт шарттары менен МКАДтан болгону 3 километр экен. Туугандар, жүрүңүздөр, анда эмесе ээси менен барып чогуу маек куралы, видеого бирден класс басышты унутпайбыз. Бул жетип класстарды басабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ажеке кандайсыз? Жакшы, рахмат, Аллага шүкүр. Өзүңөр жакшы. Жакшы, рахмат. Ажекем, биздин көрүүчүлөр менен бир сыра учурашып коесузбу? Ассаламу алейкум, элим журтум, кандайсыңар? Тынчсыңарбы? Жакшыбы бардыгы? Мына келдиңер. Келип калдык, ажеке. Уруксат берсеңиз, биздин көрүүчүлөргө мейманканаңызды бир сыра көргөзүп чыксак. Кандай жүрүңүздөр? Жүрүңүздөр. Ажекем, айта кетсеңиз, Кыргызстандын кайсыл жагынан болосуз өзүңүз? Мен Кыргызстандын Жалал Абад областы Октябрьский деген айылдан болом өзү. Жалал Абадтан. Жалал Абадтан. Бул жакты кайсы жылдары алгансыз? Бу жерде 2016-жылы сатып алгам мына участканы. Канча сот? Бу жерде алып соттук. Анан 2017-жылы мына кошуна сатам деди эле, аныкын кошуп алдым. Муну өзүбүзгө как семейный кылып үй кылып салдык. Бул өзүңүз жашап аткан, демек, үйүңүз ушул. Ооба, өзүм жашаган үйүм, бала чакам менен ушул. Андан кийин бул жакты салдыңыз. Анан кийин мына биринчи корпус деп коелу, ушу биринчи корпусту салдым. Муну 2021-жылы, 22-жылы баштап өзүңүз салдыңыз. Ооба, өзүм устачылыкта иштеген үчүн кичине кабарыбыз бар, ака-укалар менен, балдар менен салдык да. Демек, полностью ушу канча сотук дедиңиз? Азыр 2 участок болгондо? Менде азыр укам Нурсултан 3 участок. Он жакта 3-үчүсү ham барга болду дагы, 2-чи корпус. Аям бир кошуну сатам дегенден аны ham алып ошо. 3 участокту сатып алып туруп, бириктирип туруп, ошо эмелерди салдыңыз өзүңүз. Ооба. Собственный өзүңүздүкү экен да, демек, Ооба, иншалла өзүбүздүк. Өтө сонун, өтө жакшы экен. Биздин адресибиз Красногорск, МКАДтан 3 километр, Красногорск, СНТСН, Ивановская. Дагы жазып кетебиз несинчи. Ооба, адрести толук экран астыга жазып кеттик. Анан навигатордон канча чыгат дедиңиз? Мадина десе чыгат. Навигатор, Яндекс навигатордон туугандар, Мадина гостиницасы десеңиздер чыгат экен. Могул жакта парковка каралган, көрдүңүздөр, парковка бар экен. Машина менен келсеңиздер, ажекебизге телефон чалып туруп, ажеке биз келдик десеңиздер, тиякта шлагбаумду ачат экен. Кеңири келип, могул жака машиналарды коюп, ажеке. Бул жакта бир парковкасы бар экен, нар жакта дагы бир парковкасы бар экен. Кеңири машиналарды коюп, кирип эс алсаңыздар болот, ажеке. Ооба, иншалла болот. Анан келиштен алдын бронировать кылып коюш керек, чтобы келиштен заранее бизде эле болбой калышы мүмкүн да. Демек, бул биринчи блок, ажекем. Куда каласа бул биринчи блок, корпус. Биринчи корпус. Бул жакта канча бөлмөсү бар? Бу жакта 4, бу жакта 4, ошондо 8 болуп калат. Мына блокто демек 8 бөлмөсү бар. Ооба. Нар жакта дагы экинчи блогуңуз бар экен. Ал жагын деле көрөбүз. Ичин кирип бир сыра биздин көрүүчүлөргө көргөзсөк, ажекем. Кана кириңиздер. Оператор акам, жетип алыңыз. Кана, бисмилла деп кирели. Киргенде? Киргенде бул жерден ботинкени чечебиз да. Бул жерде тапчкаларыбыз болот. Мына укам. Рахмат акам. Мындай номерлерибиз бар. 1, 2, 3, 4. Бул жакта кухня жайгашып тура. Стиральный машина, микроволновка бүт бардыгы бар экен. Чай, сахар бардыгы бар, чай, кофе. Чай, кофе бүт бардыгы бар экен. Мотуп номерлерди көрдүңүздөр, ар бириде номерлери бар экен. 3-чү, 4-чү, 5-чи деп. Ажекем, уруксат берсеңиз ушул жакты көргөзө берели. Кана кириңиздер. Кана, бисмилла деп киргенде көрүп атасыздар туугандар, светин жагып коелу. Бул деген семейный бөлмө экен, Ооба, бул семейный бөлмөбүз. Көрдүңүздөр, бүт постельный бельелор бүт бардыгы таза. Бул жакта семейный бөлмөсү. Нар жакта болсо 2 кишилик, 3 кишилик, 4 кишилик дагы ушундай жатаканалар бар экен, ажекем. Ооба. Бул жакта санузел, туалет, ванна, душ экен. Кана көрүңүздөр. Өтө сонун, таза, унитаз, раковина бүт бардыгы бар экен. Бул жакта душовой кабинкасы деле. Тазалык эми өтө таза экен. Биз өзүбүз деле кечинде ушул жакта түнөп, аябай тынч, сонун жер экен. Дальше көргөзө беребиз. Ажекем. Кана келиңиздер, нога киреличи. Бул ошондо экинчи бөлмөсү. Ооба, бул 3 кишилик. 3 кишилик бөлмө. Ооба. 3 кроватка бар экен, демек бул жакта. Мына 1 кроваткасы, экинчи кроватка. Бул жакта 3-чү кроваткасы бар экен.
Могул жакта Холодильниги бар, чтобы өзү отдельный холодильник. холодильниктери дагы бүт бардыгы бар экен. Мына муну санузелубуз бу жерде мындай. Бул жакта деле санузел көрүп атасыздар. Туалет, ванна, душ, жылуу суу, муздак суу бүт бардыгы. Жада калса моундай шампунь, гигиена жанагындай эмелери дагы бүт бардыгы бар экен, ажекем. Мындай шкафы бар, кийин мындай вешалкалар, Телевизор, Wi-Fi бар. Wi-Fi бар деңиз. Жанагындай стиральный машиналарды деле иштетсе боло береби? Ооба, шеф? ооба. Стиральный машина бул жакта тамак аш маселеси кандай болуп калат? Тамак ашка мындай микроволновка менен чайлы бар да. Демек жеңил тамак жеңил жасаса болот экен, ооба. Анан бул жакта Утюг кылса болот. кийимдерин үтүктөп, жанагындай кийип кетсе болот экен. Бул жагын деле көргөзөлү. Бир көрсөтүп койдум. Бул жак канча кишилик ажекем? Бул семейный экен. Семейный бул деле, Ооба. Бул жакта деле караңыздар, телевизор, спальный бөлмөсү, отопление бүт бардыгы бар экен. Бул жакта эле ошондой санузел, ванна, душ, туалет бүт бардыгы бар экен. Мына көрүп чыктыңыздар туугандар, ушундай вариант экен. Ажекем, бул бөлмөлөрдүн баасын айта кетсеңиз эми. Басына келсек, бир комнатасына 3000ден. 3000. Ооба, мына мындай жерге 3 бала келип жатып алса болот. Бир квартира пока тип калгынча или жумушу токтоп калган болсо, или аэропорт 1000 сомдон берип жатыша берет. Комнатасы 3000. Мындай семейныйга ham 3000ден комнатасы. Демек комнатасы 3000ден экен. 2 адам болобу, 1 адам болобу, 3 адам болсо деле 3000 экен. Ооба, ошондой. Өтө сонун вариант экен. Демек 3 киши болуп келсе, жанагы квартирада ар кандай случай болуп атпайбы? Азыр квартирадан если чыгарган болсо, келип ушул жерде 1 күн, 2 күн, 3 күн, 1 жума түнөсөңүздөр болот экен. Ооба. Бирөө той кылып калса, тойго келип калып, башка шаардан келип жата турган жер болбосо, келип кетсе боло берет. Бизде эле ошо. Жана анан эмени айта кетсеңиз, кадыр артында айтпадыңыз беле, ажекем, жанагындай таза болуп, ичпеген, чекпегенде. Иншалла эми ушул силерден сураныч, элим журтум баягындай Москва жашоо кылып, никеңер болсо келгиле сөздүн туурасы. Тарнекей жок. Ооба, эң туура айтып кеттиңиз. Жана кадыр артында деле айтып кеткен болчу. Кыз жигит жанагындай ойноштук кылып келем десеңер, келбей эле койгула дейт. Ооба, андайларды киргизем. Никеңер болсо, халал болсоңор, келерге колубуздан келгенче мыйманчылайбыз. Анда туура чыгырсыңар, тарнекей жок. Мына көрдүңүздөр, дальше көргөзө беребиз. Бул жагы болсо азыркы кирип чыккан биринчи блогубуз экен. Могул жакта экинчи блог экен, Ажекем, бул жагын деле кирип көргөзүп чыгалы. Бул жакта канча номер жайгашкан? Бу жакта ham куда каласа 8 номер бар. 8 номер. Ооба. Тазалык боюнча туугандар өтө таза экен. Мына көрүп атасыздар, стиральный машина, гүлдөргө чейин бүт бардыгы сонун. Мына ушундай узун холл экен, коридор көрдүңүздөр, бөлмөлөр монту оң жакта жайгашыптыр. Ажекем, уруксат берсеңиз, ушул жакта көргөзөлү, Майли кирели. Мына киргенде, мына туугандар, бул жака светин жагып коесузбу, ажекем? Свет жанып тур. Бул жака вешалка, кийим кечелерди бул жака илип коет экенбиз. Стул, мына телевизор. Мына жакта пастельный бельелор бүт бардыгы таптаза экен, туугандар, көрүп атасыздар. Полотенце, душтун полотенцасы, бет колду арчый турган полотенце бүт бардыгы каралган, бүт бардыгы бар экен. Бул жакта деле ар бир бөлмөдө өзүнчө мондай болгон өзүнүн санузелі бар екен. Душевой кабинка, унитаз, раковина, бүт бардыгы бар екен, туугандар. Көрдүңүздөр. Бул бөлмөсү болсо, жана биз кечинде жаткан бөлмөсү экен, Мына ажекебиз дасторкон жасап коюптур, кечинде келсек. Чай ичип, бул жакта мен жаттым. Бул жакта оператор акабыз жаткан болчу. Дальше көргөзө беребиз, туугандар. Ажекем, бул бөлмөңүздө эле ошо 3000, Ооба, бардыгы комнат бөлмөбүзгө карап, комнатка карап 3000ден да комнат. 3000ден 2 киши, 3 киши болсоңор деле 3000 экен, туугандар. Ана о жерде бир пустой номерибиз бар, ошону ham көрүп коелу. Калганын көрсөтө албайм, Нур Султан баягы конокторубуз бар да, жерде чагызыр. Келдер, Ошо бөлмөнү дагы анда көргөзүп өтөлү. Кана светти жагып койгон. Бул деген бир семейный, ажекем. Ооба, баласы менен келип, мына жерде эс алып кетсе, эр катындыкы мына баласы менен мына жерге жата берет. Бул жака бала семейный келсе деле, баласы менен болсо, бул жака баласын жаткырып, бул жака жана семья жатса болот экен. Ооба. Бул жакта деле мындай деле санузел. Бул жакта деле ушундай санузел бар экен, көрдүңүздөр.
Her bir komnattın özünün sanucuğu var. Отдельный ысык суу, сауық суу, Wi-Fi. Бардығы иштейт. Бүт бардыгы иштейт. Бул деле ошо 3000. Бул деле ошо 3000. Ана, уктуңуздар туугандар. Өтө сонун вариант экен. Мына жерде деле микроволновка, мына холодильник, мына жерде чайнигибиз бар, кофе бар, бардыгын биз өзүбүз кофе, чайды эмне кылып беребиз, идиштер бар. Анан бир камчылыгы болсо бизге айтса биз колдон келишинче турлап беребиз, Кудай кааласа. Мына жерде Нурсултан укам биз баягы прачечный деп коебуз. Ошондой комнатабыз, мына жерде глажка кылабыз, миллион. Анан кийин мына жерде мына баягындай азыр сушильный аппарат деп калыптыр, ошо чыгыптыр. Мына стиральный машина. Келсе ошо жууп, не кылып жардам. Жана коноктор келип кеткенде постельный бельелорун сразу. Ооба, постоянно келип кетиши менен алмаштырабыз. Бизде жеңең тазалыкты өтө жакшы карайт, Кудай кааласа. Тазалык жакшы эле. Өтө сонун. Мына постельный бельелорду ар бир конок келип кеткенден кийин жууп, тазалап, бүтүктөп, монтуп, жыйып коет экен. Көрүп атасыздар. Мындай үтүктөрүбүз бар, келип үтүктөп алса болот, кийимдерин. Кийим-кечени үтүктөп алат да бул жакта. Ооба. Көрдүңүздөр. Тазалыгы өтө сонун, таза экен. Хажекем, адрести дагы бир жолу кайталап кетсеңиз. Адресибиз боюнча Красногорск, СНТ Ивановская, 42Б. Дагы эмнеге жазып койсоңор керек. Ооба, биз жазып кетебиз. Анан Яндекстен буйрса, Яндекс навигатордон Мадина мейманканасы десеңиздер, буйрса ушул жакка алып келет. Анан эмесин айта кетели ажеке. Жанагындай келем дегендерге эми семейныйлар келсе ham болот. Анан балдар мына жерде иш шарты болуп, москвачылык булчу. Бир-эки күн ишсиз калып калса, бирдеке болсо или квартира бошобой калса, или бирдеке ушундай ситуациялар болсо келип кетишсе болот. Ооба, өтө сонун вариант экен. Жанагындай көрдүңүздөр туугандар, эгерде кокустук болуп туруп, квартирадан эгерде чыгарып аткан болсо, келип башка квартира тапкычаңар, бул жакта ажекем менен сүйлөшүп турсаңар болот экен. Анан Москва чоң шаар башка жактан иши менен келип калса 2-3 күн по документам бир тууган жанына, ошондой ситуацияларга 1-2 күн келип турса болот да. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар, ушундай вариант экен. Ажекебиздин телефон номерин калтыра кеттик, экранын астыга келе турган болсоңуздар, ажекем айткандай. Биздин телефонго заранее силерден сурайын, заранее бронировать эткиле, биз баягы силердин жаныңарда уят болуп калбайлы, номерибиз бир жерде толуп калат да, бул иш ушундай иш да. Ооба, номер Бүгүн воскресенье кичине элдер азыраак калган күнү жакшы эле болот элдерибиз. Ооба, телефон номерлерди калтыра кеттик, экранын астыга ажекебиздикини. Эгерде келе турган болсоңуздар, заранее чалып туруп, ажеке биз барабыз деп туруп, номер бронировать этип коюп келе берет экенсиздер, а? Мына туугандар, көрдүңүздөр, ушундай вариант экен. Күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга Россия жергесинде ушундай рекламалар чыгып турат. Эгерде бизге кызмат болуп калса, биздин телефон номерлерди дагы калтыра кеттик, чала бересиздер.